Кыргыз эл жомогу. Убадага жакшылык марттын иши. Илгери хан болуптур. Бири жарамсыз, бири жагымдуу эки адаты бар эле. Жыл сайын бир күндү жазалоо күнү деп атап, ошол күнү эртелеп көчөгө чыкчу. Биринчи туш келген адамды кармап алып, сарайына айдап келип өлтүрөр эле. Дагы бир күндү соопчулук күнү деп биринчи туура келген адамга соого тартуулоочу. Күндөрдүн биринде Акмат аттуу кембагал адам жазалоо күнүнө туш келип калды. Залим хан аны өлтүрмөкчү болуп желдетти чакырды. Акмат жалбарып мындай деди: "Менин аялым жаш балдарым бар. Күн өткөрүүдөн өтө кыйналдым. Үй бүлөм ач жылаң ач абалда жашайт. Кедейчиликтен бала бакырамды араң багып жатам. Бүгүн жазалоо күнүндө сизге туш келип калдым. Билип турам, өлтүрөсүз. Азыр же кечинде өлтүрүү сиз үчүн баары бир. Мен шаардан көп алыс эмес бир айылда жашаймын. Мага уруксаат бериңиз. Тилемчилик менен тапкан азык оокаттарымды үй бүлөмө алып барып берейин. Андан соң үй бүлөм, жолдошторум менен коштошуп, күн батаарда жакын кайтып келемин. Убадама кыянаттык кылбаймын. Мага ишениңиз." Залим хан ал бечарага ырайым кылбады. Бир кепил табылмайынча уруксат бербестигин айтты. Акматтын өзүнө жакын адам болгон. Ал Канатка келди. "Эй Канат, мен өлүмдөн коркпоймун. Болгону ач жылаң ач калган аялым менен бала чакаларыма жаным ачыйт. Мага кепил болуп тур. Үйүмө барып тапкан нерселеримди үй бүлөмө тапшырып, алар менен коштошуп, күн батканча кайтып келейин" деди. Канат анын өтүнүчүн кабыл алды. Хан ага уруксат берери менен өз айылына жөнөдү. Мына күндүн батышына дагы аз убакыт калды. Акматтан али дарек жок. Хан Акматтын ордуна Канатты өлтүрүү үчүн желдетин чакырды. Ошол убакта бир адамдын ат менен чаап келе жатканын көрүндү. Канат: "Ушул адам Акмат болсо керек, ал келгенче сабыр кыла тур" деп өтүндү. Ал чындыгында эле Акмат болчу. Тердеп кургап энтигип кирип келди дагы ханга: "Убадам боюнча күн баткынча жетип келе албай, кепилим Канат менин ордума өлтүрүлөт деп корктум. Дагы жакшы, өз убагында өлгүрүп калдым. Канатка ыраазымын. Эми ыктыяр өзүңүздө. Өлүмгө мен даярмын" дейт. Хан бул абалды көрүп терең ойго чөмүлдү. Акмат менен Канатка карап мындай деди: "Силердей ажайып адамды көрбөдүм. Эй Акмат, сендей убадага бек адамды көрө албадым. Сен Канат жакшылыгың, мээримиң менен бардыгын ойго салдың. Мен силердей убадага бек, жоомарт адамдардын үчүнчүсү болбосом дагы, жоомарттыгыңарга күбө болуп, жазалоо күнүн токтотууга ант ичтим." Хан Акмат менен Канатка көптөгөн тартууларды берип, урматтап, үйлөрүнө кайтууга уруксат берди.